эле үчөө олтурат деп ойлоп атышат окшойт. Баштап Кете берейинчи башташты. запись болгондон кийин мен ойлойм видеону. Ооба. Видео Кийин менен көрүп алышат. кийин көрүп алышат. Ооба. Запись болуп аткандан кийин мен өзүм бит алгач өзүбүздү тааныштырып өтсөк, мен билесиздер, Айзат Мөнбаева. Ушу мектептин информатика мугалимине сабак берем. Классым бүтүрүүчү класс болгондуктан жана окуучулардын баягы эртеңки тандоосуна кичине болсо дагы салымым, менин эле классым эмес, бүтүрүүчүлөргө кичине болсо да салым кошсом бул деген максатта ушул түз эфирди сиздерге чакырып жаткан, кичине болсо да ушу кесип тандоо боюнча багыт берип өтсөңүздөр деп. Анан келиңиз сиз дагы таанышып, анан баштасак эфирибизди. Мен Нурилия Абдыбекова. Биринчиден бүгүнкү эфирге чакырганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Өзүм жөнүндө кыскача эле айтып өтөйүн. Учурда долбоордук кызматкермин. Сиздердин айылдын кызы болом. Анан 2 жылдан бери ошо биздин айылда балдар менен кесип тандоого багыт алуучу кичинекей долбоордун үстүнөн иштеп атабыз. Эми бүгүн эфирде максималдуу эмне билсек ошол маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Саламатсыздарбы жалпы баарыңыздар менен? Мен дагы атым кыскача эле айтып кетейин. Каныш Айылбекенова, ушул айылдын кызы болом. Мен дагы ошол өзүм өз алдынча өнүгүп, ошол өзүмдү өнүктүрүү менен көп жылдардан бери алек болуп келем. Анан акыркы көп эле курстарда окуй берем. Мен негизи онлайн курстарда окуганды аябай жакшы көрөм. Изилденип, ушул окуу жагынан аябай изилденем да. Анан ошо последний 1,5 жыл болуп калды. Ошо IT тармагына келип такалдым. Өзүмдү издеп таппай жүргөн сыяктуу эле издене берчүмүн. ITге келип, азыр ушул IT багытында өзүмдү тапкандай болдум дагы. Ушул багытта азыр билим алып жатам. Анан ушул өзүм билген маалыматтар менен ошо окуучулар менен тең бөлүшүүгө даярмын. Бир аз болсо да. Рахмат. Эми жалпы эле суроо болсо, ошо кесип тандоодо биздин жаш муун эмнеге көңүл буруш керек, эмнеден баштаса болот? Ошол азыр мүмкүнчүлүк көп кесип тандоо үчүн. Ошону ата-энелерге да кеңеш берип өтсөңүздөр жакшы болот эле. Негизи биз көп учурда ата-энелер роль ойнойт. Анан окуучунун тандоосубу, ата-эненин тандоосубу, ошо боюнча кененирээк токтолуп өтсөк деген талкууга койгум келет ушул теманы. Кесип тандоо дегенди. Чоң рахмат. Биринчиден мен оюмду айткым келет бул багытта. Кесип тандоо бул адамдын жашоосундагы баягы эң актуалдуу 2 нерсенин бири десек болот да. Мисалы, жар тандагандан, жубай тандагандан, анан кесип тандагандан жаңылбаш керек экен да. Себеби жашооңдун 3,5 бөлүгү жумушуңда өтсө, жарым бөлүгү үйүңдө өтөт да. Ошол кандай тандоо кыласың, ошого жараша сенин кийинки жашооңдун ийгилиги ошондон көз каранды да. Анан көп маани бербейбиз. Көбүбүз эле кесип тандоодо баягы улууларды угабыз, ата-энелерди угабыз, коомдогу абройлуу кесиптерди карайбыз. Ошентип тандоо жасаганга аракет жасайбыз да. Бирок кесип тандоодо адамдардын ийгиликке жетиш үчүн, өзүн бактылуу сезип, ушу менин кесибим экен дегенди билиш үчүн өзүнүн формуласы бар экен. Аны көп эле убакта баягы кесип деген эмне деген нерсеге түшүнбөй деле тандап алган учурлар болот. Дүйнө жүзү боюнча негизи акыркы аналитика боюнча 13-14% гана адам өз кесибин тапкан болот экен. Баягы предназначение дейт го, миссиясына жараша кесибин таап алган адамдар гана чоң ийгиликтер жарата алышат экен. Ошон үчүн биз кайсыл убактан баштап кесип жөнүндө ойлоно башташыбыз керек. Мектеп курагында негизи бала өзүнүн психологиялык жактан мен киммин, мен эмне каалайм, кандай жумуштарды жасай алам, эмнеге кызыгам деген суроолор 8-9 класстан баштап калыптана баштаган кезден баштап эле ойлоныш керек да. Анан биз болсо, бизде кандай болот? Биз 11-класска чейин жүрө беребиз, анан кесипти мына танда кайсы окуу жайга барасың дегенде, ошол убакта кайсыл кесип абройлуу болуп атса,
кайсыл кесиптен көп акча таап атса же ата энеси кайсы кесиптен мурун эмгектенген болсо ошолор багыттаган кесиптерге көпчүлүк каяка жүгүрүп атса ошол кесиптерге чуркаганга аракет жасайбыз. Эми кесип тандоодо 3 негизги ключевой нерселерди эске алышыбыз керек экен. Мисалы мен деле өзүмдүн кесибимди тандаганда убагында 11-класс болгон кезимде тандаган кесибим ошо көпчүлүктүн багыты менен ошол кезде мода болуп аткан, ошол кезде ушундай иштесең жакшы кийин жумуш таба аласың деген багыттар менен эле мугалимдеримдин, ата энемдин багыты менен тапшыргам. Экономика факультетин бүткөм, бирок кийин мен азыр 40 жашка жеткенде өзүмдү анализдеп, менин миссиям эмне, мен эмне кызыгам, мен колуман эмне келет, эмнени каалайм, эмнени жакшы жасай алам деген суроолордун үстүнөн ойлонгондо ошо экономика тармагы ушул менин кесибим эмес экенин билдим да. Бирок албетте ал менен алган абыктарымды колдонуп атам жашоомдо. Мага деме болгон жок, бирок ал нерсе мени канааттандыргандай деңгээлде өстүрө алган жок десем болот. Ошол себептен азыр ар бир окуучу кесибин тандоодо биринчи өзүн анализдеш керек. Мен киммин, мага эмне жагат, менин колуман эмне келет, эмнени майын чыгараткай алам, эмнеге жөндөмдүмүн, менин кулк мүнөзүм кандай, ошону эске алыш керек экен да. Себеби баардык эле адамдар мисалы ошол эле абройлуу болуп аткан экономист, юрист, баары эле азыр IT инженерия деп аз кетип атышат, таможня, таможнянын акчасы көп десе эле мисалычы. Мен баягы былтыркы тенденциядан улам айтып атам, көп факультеттер ошол эми Кыргызстандагы экономикалык акыбалды эске алып, акча бере турчу багыттарды тандаганга аракет жасап атат да балдар. Бул бир чети жакшы. Кызмат тармагы, туризм, программалык инженерия, экономика, юридика факультеттери былтыр деле өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок да. Бирок ошону тандап атканда биринчи өзүбүздү анализдегенди үйрөнүшүбүз керек. Кесип деген сөздүн эле өзү каалайм, жасайм жана кыла алам деген нерсеге жооп бериш керек экен формуласы боюнча. Ошондуктан силер өзүңөрдү биринчи анализдешиңер керек. Көп эле адамдар эмне кааларын билбей эле өтүп кетиши деле мүмкүн да. Кеч деле ойлонуп табышы мүмкүн. Мисалы мен кечирээк таптым, бирок таптым. Окуган эч качан кеч болбойт, ошол себептен тапканга аракет жасаш керек да. Эрте мен эмне каалайм, убакытты коротпой, мен киммин, эмне жасай алам деген суроо биринчи суроо. Экинчи, андан кийин рынокту анализдеш керек. Жакынкы 5-10 жылда, мен 5 жылдан кийин мисалы вузду бүтө турган болсом, ошол кесип жоголуп кетпейби? Кандай кесиптер баратат? Тренд азыркы жакшы жаштардын тили менен айтканда, кайсы 10 жылдыкта, жакынкы 10 жылдыкта тренд боло турчу кесиптер кайсылар? Бул экинчи көңүл бура турчу нерсе. Жогорку окуу жайды тандабастан биринчи өзүнүн жөндөмүнө жараша тренд багыттар тандап алып, кесип тандап алып туруп, анан ошол кесипти кайсы вуз жакшы окутат, кайсы жогорку окуу жай жакшы окутат, кайсы жерде ушул багытта окута турчу жогорку окуу жайлар бар деп туруп, анан окуу жайды андан кийин тандаш керек да. Ата көбүнчөбүз эле биз биринчи окуу жайга басым жасап алабыз, же таанышыбыз бар окуу жайга барып алабыз, анан өткөнгө аракет жасайбыз да. Демек, жакынкы 10 жылдыкта тренд боло турчу багыттарды мен азыр өзүмчө айтып берем, кайсы багыттарга балдар, жаштар басым жасай алышат, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн эске алып. Анан үчүнчү аспект бул бир эле убакта параллель эки багытты мындай тандап окуганга аракет жасаш керек да. Багытты дегеним кандай? Мисалы, теориялык билим ала турган болсо, сөзсүз практикалык билимди айкалыша тургандай багыттарды дагы, кесиптерди дагы үйрөнгөнгө аракет жасаш керек. Мисалы, сиз мисалы туризм багытын тандагыңыз келип атат дейли да. Туризм багытын ошол эле убакта IT сферасынын же котормочу болгусу келип аткан болсо окуучулар, бул жакта кайсыл багыт оорураак болсо ошол багытты үйрөнгөнгө аракет жасаш керек да. Мына практикалык көндүмү көбүрөөк нерсени убакытты коротпой үйрөнүп алып туруп, анан теориялык нерсени кийин курстардан айкалыштырганга аракет жасаш керек да. Анан көндүмдөргө көбүрөөк басым жасаш керек деп атпаймынбы кесипте? Бул мен азыркы жаштарга айтат элем, эмне кайсы көндүмдөргө көбүрөөк басым жасаш керек? Бул биринчи тилди үйрөнгөнгө аракет жасагыла. Себеби азыр жаш кезде, кабыл алуу жакшы болуп аткан кезде тилди көбүрөөк үйрөнгөнгө аракет жасаш керек. Себеби бул силердин
канча тил билсең ошончо дил билесиң деп коет, бирок ошол эле болбостон жашооңорго дагы жумушуңарга дагы көп өзүнүн эмесин тийгизет. Экинчиси, азыр технология өнүгүп аткан заманда IT багыттардагы онлайн нерселерге көбүрөөк басым жасаган, технологиянын багытта үйрөтө турчу курстарды, ошол багытта дагы навыктарды үйрөнгөнгө аракет жасаш керек. Бул эки. Анан үчүнчүсү бул кызмат көрсөтүү багытындагы сферада дагы өзүңүздөрдүн навыктарды үйрөнгөнгө аракет жасаш керек. Себеби мисалы кыз келиндер үйдө кээде турмушка чыгат, балалуу болот, ошол кезде үйдө отуруп калат мисалычы. Анан жөндөмүнө жараша ошол навыктар кийин кереги тиет. Мисалы ошол эле кийим тиккенди же ошол эле тамак жасаганды элементарный да. Бул өзүнө кийин жөн эле мындай жогорку окуу жайда мисалы экономиканы же математиканы же педагогиканы эле окуп койбостон параллель башка көнүмдөрдү дагы үйрөнгөнгө, практикалык көнүмдөрдү үйрөнгөнгө да аракет жасаш керек. Бул үчүнчү аспект. Анан азыр 9-10-11 класстын окуучулары деле өзүн анализдеш үчүн атайын тесттер бар. Мен киммин деген тесттер да. То есть ал кайсы сферанын адамы боло алат. Ал адам менен мамиле жасаган адам, ошо өзүнүн эмелери бар, мындай адам менен адам деп коет. Мисалы ошол адам менен сүйлөшүүлөрдү, адам менен дайыма иштеген инсандар, мисалы мугалимдер, котормочулар, дарыгерлер деген сыяктуу адамдар да. Адам менен жаратылыш болуш мүмкүн. Кээ бир адамдар мисалы жаратылышты сүйүшү мүмкүн, жаныбарлар сүйүшү мүмкүн дегендей. Бул адамдар ветеринарлар, агрономдор, азыркы сөздөр менен айыл чарба багытындагы адамдар. Адам техника багытында болушу мүмкүн жөндөмү. Ал ошол эле убакта IT сферага бара алат, ошол эле убакта инженер технолог боло алат дегендей. Анан адам баягы көркөм дүйнөсүнө жакын адамдар болушу мүмкүн да. Бул сүрөт тарта алат, алда талант көп эле жөндөмдүүлүк берилбейт. Ал ырдай алышы мүмкүн, ал аспаптарда ойной алышы мүмкүн дегендей. Ошол өзүңөрдүн ким экениңерди аныктоочу атайын тесттерден өтүшүңөр керек биринчи. Анан ошол тесттин жыйынтыгы менен анан ошол багыттарды коюп алып туруп, кайсы багытка менин жөндөмүм бар деп анан анализ жасаш керек да. Эми жакынкы 10 жылдыкта боло турчу трендтерди кыска эле айтып өтөйүн. Эмнелерге көбүрөөк басым жасаш керек да. Мен балдарга кеңеш берет элем. Көпчүлүк окуган адистикти эмес, мындай узкий специальностьтар тандаганга аракет жасаш керек да. Мисалы бизде азыр биоинженерия, биохимия дегендерди окушпайт балдар. Робототехника, космостук инженерия дегенди окушпайт мисалычы. Экологиядан азыр аябай жаңы чоң кадамдар келип атат. Климатка адаптациялануу, жашыл экономика деген багыттар. Ошондой багыттарга басым жасоо мисалы. То есть жакынкы 10 жылдыкта кайсы багыт тренд болот деген маалыматтарды азыр эми баарыбыздын колунда интернет бар, интернеттен ачып карап, ошол жактагы навыктарды, көнүмдөрдү өнүктүрөнгө аракет жасаш керек. Анан окуп аткан кезде 5 жылдык убактты бекер коротпой адам өзүнүн билимин, көнүмдөрүн өркүндөтүүгө, өзүнүн атын чыгарганга аракет жасаш керек. 5 жылдыкта өзүңдү кесипкөй, 5-10 жылда өзүңдү адис катары билимди өзүңө салган болсоң, ошол нерсе кийин атын сага өзү иштейт да. Бул күчтүү адис ошол сферада деп уже элдердин баары биле баштап, тааный баштайт. Анан рынок чоң болот, конкуренттикке жөндөмдүү болуш үчүн ошол ар бир замандын кайсы багыттарына сага жөндөмдүү болуш үчүн ошону үйрөнүш керек. Мына элементарный эле биз азыр сиздер менен онлайн форматта чыгып атабыз. Бул көнүмдөрдү үйрөнүш үчүн дагы азыр атайын багыттар келип атат. SMM адистер, таргетологдор, интернет-маркетологдор, бизнес, маалымат бизнесиндеги багытындагы адамдары. То есть бул жаңы нерсе, бирок ошого коомго жараша биз ыңгайланууга туура келет. Ошол ыңгайланыш үчүн көнүмдөрдү алганга аракет жасаш керек болот. Эми кыскача менде ушундай, анан суроолоруңуздар болсо жооп бергенге аракет кылайын. Убакыттын баарын албай. Рахмат. Демек, окуу менен эле өзүңүз, демек, окуу баштаганда эле өзүңдүн атың үчүн иштеш керек, Турбаева. Мен ошентип түшүндүм. Демек, окуп анан биз негизи эле окуп бүтпөйүн, иштебешим керек деген түшүнүк бар эле да. Азыр андай алыс болуш керек экен.
атың үчүн иштеш деген сөздү мындай түшүнүш керек да. Атың үчүн иштеш деген сөз өзүңө билимди болушунча сиңиргенге аракет жасаш керек. Көндүмдү болушунча сиңиргенге аракет жасаш керек. Бир жумуш жасап атасыңбы, ошол жумуштун профессионалы болушуң керек. Мисалы, ырдап атсаң, ошол ырды жеткире ырдаганды үйрөнүшүң керек. Сүрөт тартсаң, ошону жеткирип тартканды үйрөнүшүң керек. Эгер IT жагында эме болсоң, ошол жактагы күчтүү айтистердин катарына кошулганга аракет жасаш керек. Демек, өзүңдү өнүктүрүш үчүн сөзсүз билим, сөзсүз көндүмдөрдү үйрөнүү, анан ошону үйрөтө турчу чөйрөнү да табыш керек да профессионалдарды. Ошол багыттагы профессионалдарга жабышып алып эле, ошол кишинин опыттарын, тажрыйбасын алып, үйрөнүп, анан кийин ошол нерсе сага өзүңө төлөгөн нерсе кийин, мисалы, өзүңө 7% төлөсөң, ал сага 3 эсе кайтат дейт да, 21% сага өзүнүн немесин берет, жемишин берет да. Анан жөнөкөй бир нерсеге, мисалы, кола ичип алган акчаңа андан көрө китеп алып же бир көндүмдү үйрөнүп алып же тил үйрөнүп ала турган болсоң, ал сага кийин сөзсүз өзүнүн жемишин берет да, кайтарат. Рахмат. Рахмат, Каныш айым, сизде сөз ушул боюнча. Мен дагы Нурле эженин айтканына толук кошулам. Бир аз өзүмдүн оюмду айта кетейин. Негизи психология боюнча алып караганда, ар бир адам өзүнүн кесибин сүйсө, ал бул жакшы жаратман адам болот экен да, кесибин сүйгөн адамдар. Жана бул дүйнөнү дүңгүрөткөн чоң компанияларды кура алат экен, жаңы нерселерди ойлоп табат экен. Ошондой эле ал тарыхта дагы өзүнүн атын калтырып кетет да. Ошон үчүн окуучуларга айта элем да, Нурле эже айткандай, атасы айтып, апасы айтып, же туугандары айтып, же болбосо азыркы учурда ушул бренд кесип болуп атыптыр, ушуну окуш керек экен, юрист болуш керек экен, элдин баары юрист окуп атыптыр, экономист болуп атыптыр дебестен, өзүңөрдүн жүрөгүңөргө сүйгөн кесипти тандасаңар, силер анда ошондо эч жаңылбайсыңар да. Мисалы, хобби деп колдонуп калабыз го. Мисалы, бир жумуш алып атканда же сүрөт тартканды жакшы көрсөңүз, сиз ошо сүрөт тартып атканда ушунчалык рахат алып, кандайдыр бир өзүңүздү бактылуу сезсеңиз, анда сиздин кесибиңиз ошол сүрөт тартуу, ар кандай пейзаждарды жаратуу, ошону менен эле сиз өзүңүз рахаттанасыз бир чети. Ал нерсе сизге акча дагы алып келет, жумуш дагы алып келет, баардыгы сиздин аркаңыздан келет деп айтмакчымын да. Мисалы катары алып кетсем, мисалы эми атак даңкы белгилүү болгон адамдар бул дүйнөдө көп, атын калтырып кеткен писательдер бар, көптөгөн окумуштуулар бар да. Анан мен эми азыр ошо IT багытында эле бир примерди айта кетейин. Мисалы, Стив Джобсты алсак, ал ушунчалык компьютер технологияга ушунчалык кызыккандыктан, ал азыр ошо Apple компаниясын создавать этти да, дүйнөнү дүңгүрөткөн компанияны создавать этти. Ал өзү көзү өтүп кетсе дагы, азыркы учурда кандай гана компьютерларын колдонуп атабыз, гаджеттарын колдонуп атабыз да. Бизден кийинки муундар дагы аны усовершенствовать этип, анын жакшы сапаттарын дагы колдонушат да. Мен ушуну баса белгилемекмин. Ошондуктан өзүңүздөрдү байкап көрүңүздөр, жүрөгүңүздөргө эмне жагат. Балким бирөөңүздөргө тиккен тигүүчүлүк жагаттыр, ошо кичинекей кезинде эле байкалат адамгачы. Же бирөө ырдаганды жакшы көрөт, же бирөө бийлегенди жакшы көрөт. Ошо хоббиңизге көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Ошо кылып атканда ушунчалык рахат алып, кандайдыр бир жыргап, жан дүйнөңүз эметсе, сиз ошону эле өркүндөтүп, өстүрүп, усовершенствовать этип ийсеңиз эле, сизде баардык нерсе жаралат деп айтмакмын. Ошондой эле угатам. Кесип тандоодо көпчүлүктөр туура жаралат да. Ошо 9-тун базасында окуп, мен кесиптик лицейлерде же атайын колледждерде окуган ыңгайлуубу, же ушу 11-дин базасын бүткөн жакшыбы деген көпчүлүктүн жүрөгүндө өйгөн нерсе бар да. Сиздерде ушуга кандай көз караштар бар? Ушул 9-ду бүткөн оңбу же 11-дин базасын бүткөн оңбу? Сиздин оюңуз кандай болду? Менин оюмча, мисалы, 9-ду бүтүп деле колледждерге, лицейлерге барып тапшырып деле окуса болот. Андан ары дагы улантып кетсе болот. Ал жагы деле бар. Ошону менен катар 11-классты деле толук бүтүп, 11-дин базасы менен деле барып окуган деле жакшы болот да. Эми ал адамдын өзүнөн, өз каалоосунан, өз тандоосунан болот деп ойлойм.
анан мүмкүнчүлүктөрүнө, шарттарына жараша, мисалы эми айыл ичинде жергиликтүү калктын финансы жагын да карап көрүш керек. Анан 9-ду бүтүп алып эле балдардын баары 9-ду бүтүп алып колледжге тапшырып атат же тияка тапшырып атат. Мен ошол жака барып окуйм деп ата энелерди деле көп кыйнабай, бир аз кичине 11-де деле бүтүп окуган жакшы го деп ойлойм да. Себеби Европа мамлекеттеринде, өнүккөн мамлекеттер, бизде мисалы Кыргызстанда 11 класс, а өнүккөн мамлекеттеринде 12 класс да. 12 классты бүтүрмөйүн алар вузга тапшыра алышпайт. Мисалы Кыргызстанда бүтүп деле 11-классты бүтүп алып, эгер сиз чет мамлекетке окууга өтүп калсаңыз, мисалы Германияга да, бирок сиз 11-эле классты бүткөнсүз. Германияга окууга өтүп барган күнүңүздө деле баары бир 12-класс болуп, подготовительный болуп баары бир толуктап окуйсуз да. Андан кийин анан вузга, жогорку окуу жайга кабыл алынат да. Ошон үчүн менин оюмча 11-классты толук эле бүтүп окуган жакшы болот деп ойлойм да. Мен жеке оюм мен. Ушундай. Мен кыска эле айтайын оюмду. Канышайдын оюна да кошулам. Албетте бул үй бүлөлүк абалды да эске алыш керек. Бирок балдар могу нерсени эске алыш керек да. Адам Гарвардты окуйбу, айылдан окуйбу же бир региондогу эле вузда бүтүрөбү? Эгерде ал жөндөмү менен эмес, ошо жөндөмүн эске албай, өзү кызыкпай, баягы көпчүлүктө эме болуп аткан нерсе менен кеткен болсо, ал кийин 5 жыл өмүрүн коротсо деле, 10 жыл өмүрүн коротсо деле, андан эчтеке майнап бербейт да. Ошол себептен өзүңдүн кызыкчылыгыңды эске алып, өзүңдүн жөндөмдүүлүгүңдү, сага жаккан нерсени жасоону эске алып туруп, анан чечим чыгарыш керек. Мен мисалы 11-классты эле бүткөм. Азыр мына экономикалык жактан ала турган болсок, эгер 9-дун базасы менен бара турган болсо, эгер чындап эле ошондой күчтүү окута турган колледждер Кыргызстанда бар боло турган болсо, бирок алар саналуу эле. Мен аны 165 колледж бар экен Кыргызстан боюнча, арасынан саналуу 1-2 эле колледж да. Колледж деген атына татыктуу 9-дун базасынан кийинки билим бере алат Кыргызстанда. Көбүнчөсү мен ойлойм, эгер баягы көпчүлүк кетип атат, мен да кетишим керек деген шар менен кетпеш керек да. Андан көрө, эгер чындап эле ошол багытты тандап, мисалы, ошол узкий адистиктерди бере турчу немеде кетип ошол тармакта өзүн көрө турган болсо эле, ата энесинин баягы колдоосу боло турган болсо эле, анан барып окубаса, мындай барып заранее кирип алып, көпчүлүк кетти, подружкам кетти, мен барышым керек деген жөнөкөй аргументтер менен барып окубаганды сунуштайт элем да. Окубайлы, андан көрө 11-ди жакшы бүтүп алып, 11-ди бүткөнгө чейин мен эмнени каалайм деген анализди толук жазып алып, андан көрө ошол сенин кесибиңди үйрөтө турчу балким чет мамлекеттик вуздарга барып окуп келген варианттарды караса жакшы болобу деген ойдомун. Чоң рахмат. Демек, окуучулар 11-ди бүткөндү сунуштайт экенсиздер. Демек, мындай дагы бир суроо келет да, ушул ОРТ тапшыруу жагы. Ошо биздин азыр 2 күндөн бери окуучуларыбыз ОРТ тапшырып, бүгүн акыркы күн болду тапшыруу. Ушул ОРТ тапшыруудагы даярдыктар кандай болот? Ошо ОРТ эмне үчүн 11-класстан дайынданыш керекпи же кайсы класстан баштаса болот ошо ОРТге? Мисалы, ОРТнын балы менен көп окуу жайга мүмкүнчүлүк алышат да. Менин түшүнүгүм боюнча да. Анан окуучу өзү көксөгөн окуу жайга деле, мисалы кесипке деле ошол ОРТнын балы жетпесе, мындай чындап эле окуй албай калып жатышат да. Анан ошону үчүн окуучуларга ОРТге канчанчы класстан баштап дайындалса болот? Негизи 11-класстан башын жасап коюшат да. Мен эртелеп дайындалыш керек деп ойлойм да. 11 эмес, андан ОРТ боюнча айтайын достор. Бул эми аябай маанилүү иш-чара эмес. Бирок силердин ошол кесип тандооңорго кичине багыт бере турчу, алдын ала жол ача турчу механизм катары караш керек да. Себеби кээ бирлер ортодон өтпөй калса аябай трагедия кылып атышпайбы? Ал трагедия кылыштын кереги жок. Анданчы. Бирок ошол нерседе мүмкүнчүлүк да, бул мамлекет тарабынан берилген мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек деп ойлойм.
бул эмне эми 5-класстан баштап 11-класска чейин эле программаңарды кайталайсыңар. Кайсы жаштан, канченчи класстан баштап окуп башташ керек дегенде, мен сунуштайт элем 10-класстын башынан баштап даярдана баштаса, ошондо жетиштүү даярдык болот. 11ден баштап коюп алса деле баягы баары жаштык кылат да, мындай убакыт жетпей калат. Себеби 11-класста баягы ишмердүүлүктөрүңөр көп болот, балдар чогулгандары көп болот, экзаменге даярданыш керек болот деген сыяктуу да. Анан ОРТда деген мектеп программасында жок багыттар бар. Бул логикалык багыттар, логикалык тестке көбүрөөк басым жасалган. Ошол себептен азыр жакшы интернеттин заманында жөн эле соцсеттерде, жөн эле WhatsApp'та ар кайсын жазышып, жөн эле бирөөлөрдүн тиктогун карап отура бербей, андан көрө ошо ОРТга керектүү материалдарды караганга аракет жасаш керек. Кыргыз тилинен аналогия деген эмне, кандай түрлөрү бар, кантип талдайм, математикадан да логикалык жактан эсептерди чыгарганга, ошо математикалык онлайн толтура курстар бар азыр. Платный эмес, бесплатный курстар бар, бесплатный тесттер бар, бесплатный толтура азыр бекер толтура мындай маалыматтар бар, видео сабактар бар. Ошону четинен көрүп, структуралап алып даярданыш керек да. Эми берип аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланып коюш керек. Бирок өтпөй калсаңар, андан мындай өтпөй калдым деп трагедия кылбаш керек деп ойлойм да. Эгер өтүп калсаңар, плюстары эмне? Өзүң каалаган вузга, өзүң каалаган факультетке эшигин тээп өтө аласың. Ата энеңдин баягы 5 жылда төлөй турчу бер жагы миллион акчасы чөнтөгүндө калат дегендей жакшы жактары да бар. Анан ОРТ талап кылбаган деле багыттар бар. Ал эгер сен жөндөмүң боло турган болсо, ошо жөндөмүңгө жараша ОРТга деле даярданбай деле өзүң жөндөмүңгө керектүү факультеттерди тандап кетсең болот. Бул жанагы искусство багыттары, бул медицина багыттарынын орто билим берүү багыттары, ОРТун талап кылбаган жерлер бар. Ошол жакта тапшырууга мүмкүнчүлүк алат балдар. Чоң рахмат. Демек, ОРТ бизде негизи 11-класстар үчүн, эми мектепте калган окуучулар үчүн бул эме деп сиз айткандай нерсени кабыл алышат да. Мен ОРТден өтүшүм керек деп аракет кылышат да. Азыр ошол жана азыр биз ошо IT тармагына баардыгы IT тармагына басым жасап жатышат. Ошол IT деген нерсеге эмне экенин кенен билиш үчүн IT деген IT тармагы азыр акыркы жылдары катуу трендке жатат. IT дешишипчи. Анан ошо биздин Кыргызстанда ITнин деңгээли кандай деген суроо бар да мендечи. Мүмкүнчүлүктөр кандай? Негизи мен жооп берейин анда. IT деген бул англис тилинен алынганда information technology деп аталат. Кыргызча мааниси бул маалыматтык технологиясын колдонуу менен ар кандай маалыматтарды иштеп чыгуу, аларды сактоо жана ошондой эле аларды таркатуу болуп эсептелет да. Азыр IT технологиясы чындыгында аябай бренд болуп атат, аябай хайп болуп атат. Элдин баары тең эле интернет, биз эми интернеттин күчүн, ITнин күчүн ошо ковидтен кийин байкадык да. Анткени өзүңүздөр билгендей дүйнө жүзүндө катуу сыноо болуп, ковид келип, көп адамдар үйдө отуруп калды. Анын ичинде окуучулардын баардыгы, кыздардын баардыгы онлайн окууга өтүштү. Анан ошондо биз ITнин күчүн көрө алдык. IT өзүн көрсөттү. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин, кандай нерселерди жасай алса боло тургандыгын биз ошондо көбүбүз үйрөндүк. Zoom'ду деле ошондо үйрөндүк. Instagram'дагы аябай күч алды. Үйдө отуруп калышты элдер, бири-биринин үйүнө мурункудай конокко бара албай калышты дегендей да. Ошону менен катар бизнес иштери дагы азыр баардыгы онлайнга өттү. Үйдө отуруп алышып эле, мисалы, мурда мындай базарларга, рынокторго барып, кыдырып, көйнөк алабыз десек, эртең менен чыгып алып, кечке жүрүп, кыдырып, анан өзүбүз каалаган нерсени алчубуз да. Азыр болсо ошо IT технологиянын күчү менен ар кандай приложениялар бар, маркетплейстер бар. Чай ичип отуруп эле 1-2 минуттан ичинде кире калып эле өзүбүз каалаган көйнөктөрдү заказ кылып, доставка менен үйүбүзгө чейин алып келип сатып алып атабыз да. Ушундай жагы дагы көрүп атабыз. Аябай өнүгүп атат. Мындан ары дагы аябай өнүгөт. Керек болсо азыркы эми мындан аркы бир
калп айтпасам бир 10-15 жылдан кийин уже квантовый экономика деген келет, квантовый компьютер деген дагы чыгат, эми алдыда келечекте боло турган нерсе. Биз азыр кичине алысыракпыз. Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда айтинин деңгээли кандай дегенге, айтинин деңгээли Кыргызстанда жакшы өнүгүп атат. Өзгөчө бизде кыргызстандык жаштар ушул мындан бир 5-10 жыл мурун Европа мамлекеттерине кетип, Америкага, Германияга, Кореяга кетишип, ошол жактан окууларын бүтүшүп, анан докторантура, ушундай аспирантура, ушундай окууларды бүтүп, анан IT тармактарында абдан мындай деңгээли жогорку IT кызматтарда иштеген кыргыздар аябай көп. Алардан мисалы айта кетсем, мындан 1,5 жыл мурун ошо ковид башталардын астында ошо Америка Кошмо Штатындагы IT технологиясында эмгектенип жүргөн кыргыз жаштары биригишип, эми Мурас деген коом түзүшкөн. Мурас деген коом түзүп, анан алар Чикагодо биринчи жолу жолугушуп болушуп, анан ушул Кыргызстанга кандай сонун кошо алабыз, эмне кылып жардам бере алабыз Кыргызстандын өнүгүшүнө деп акча берсек, ал эми өзүңүздөр билгендей акча деген адресине жетип калат, же жетсе дагы жарымы жетип, жарымы жетпей калат деген ойдо болушуп, анан ушул IT тармагын алып чыгалык, IT тармагын жайылталык, Кыргызстанга алып баралык, же болбосо ушул Чикагодо, Америкада туруп, IT компанияларда өздөрү жогорку кызматтарда иштешет, мисалы Google, Apple жана башка кызматкерлери, мындай главный инженер болуп, жогорку посттордо турган кыргыз жаштар бар да. Ошолор айтышканда, биз андан көрө бул жакта туруп эле айтини Кыргызстанга, жаштарга, элибизге, калкыбызга үйрөтүп ушул илимди анан Америкадан же башка Европа мамлекеттеринен продуктыларды, жумуштарды алып лучше ошол берелик деген ойдо көптөгөн эмелерди ачышкан. IT тармагында ар кандай долбоорлорду ачышкан, окутуп келатышат, жана IT курстарды да көп ачышты Кыргызстанда. Бишкекте бар, Караколдо бар, мен билишимче. Ошондой эле долбоорлорго мен да өзүм илинип калгам. Былтыр март айларында келечек деген долбоор түзүшүп, ошо Айдана жана Бакыт деген ошо үйлө ушул идеяны көтөрүп чыгышып, ошо IT Мурастын создательдери да. Анан ал менторлорду чогултуп, анан ошолордун баардыгы тең финансылык жактан жардам беришип, анан где-то бир 3000 адамды бесплатно окутабыз дешкен да, IT тармагыначы. Конкурстар жарыялашкан. Ошол конкурска мен да өтүп кетип, ошолордун катарында окуп келатам азыр. 1,5 жыл болуп калды, где-то 1000 адамдай окутабыз. Андан кийин алар экинчи долбоорду башташты, ошондой эле чырак деп атайын, кыз келиндер үчүн деп. Бул кесип кыз келиндер үчүн өтө пайдалуу, абдан ыңгайлуу деп айтмакмын. Анткени баарыбыз билебиз, эртеби кечпи мектеп окуучулары деле окуусун бүткөндөн кийин турмушка чыгыш керек болот, үй бүлө куруш керек болот. Анан үй бүлө кургандан кийин албетте эне болот, декретте үйдө отуруп калышат. Ошол убактарда ошо IT тармагын, IT билимин бар болсо, үйдө эле отуруп, баласын багып, декретте эле удаленный деп коет го азыр, мындай аралыктан иштөө, кыргызча. Ошо аралыктан иштөө менен өзүнүн жумушун да кылат, ошону менен катар айлыгын да алат, баласын да багат, үй бүлөсүндө жакшынакай тынч ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошону айтмакмын. IT деген бул аябай чоң океан. Аякта аябаган көптөгөн кесиптер бар. Кандай гана кесип болбосун, азыркы учурда биздеги болуп аткан кесиптердин баардыгы айтиге баары байланышат да, без IT никак болуп калды да. Мисалы элементарно мугалим кесибин деле алып көрсөк, мугалим эжекейлерибиз деле мисалы ар кандай кырдаалар болгондо айласыздан, мисалы ковид келгенде айласыздан Zoom менен сабак өтүүгө туура келди да. Анда деле айтиге келип такалып атпайбызбы? Ушундай сыяктуу азыр аябай күчөп келатат. Мен айтмакчымын, Кыргызстанда IT башталып атат. Ошон үчүн азыртадан окуп үйрөнүп алсаңыздар, келечекте аябай өнүгөт, аябай катуу өнүгөт. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул нерсе өнүгөт да. Керек болсо
Менин оюмча мен эми өзүмдүн эле жеке мындай анализ окугандарыман, өзүмдүн жеке көз карашым, анализдерим менен ойлойм. Керек болсо азыр фиатный деньгилер дагы жок болуп, баардыгы цифровой деньги болуп калат да. Акыры биз ошого баратабыз да. Анан мурда болсо биз деген мындай кыскача жөнөкөй тил менен айтканда, мурда адамдар эме болчу. Элдер мындай бай, анан кедей деп эки слойго бөлүнчү эле го, илгертен бери келаткан, байлар анан кедейлер депчи. Эми келечекте болсо эмне болуп калат да, ошо IT технологиясын аябай жакшы өнүктүрүп создательдер болуп калат. Анан ошо IT технологиясынын күчү менен жаралган продуктун колдонгон колдонуучулар болуп экиге бөлүнүп калат да. Ошондо сиз кайсынысына киргиңиз келет? Жөн эле үйдө отуруп, ошо IT продуктларын колдонуп акча короткуңуз келеби? Же сиз IT кесибин жакшы үйрөнүп алып, ошол продуктларды жаратып, ошо үйдө отурган адамдардын акчасын алып, жакшы жашооңузду жакшы кылып, жашооңузду же дүйнөгө мындай жакшы бир жаңылыктарды, адамдын жашоосун жеңилдете турган, жакшы кыла турган жаңы бир продукция, жаңы бир нерсени ойлоп тапкан адамдардын катарына киргиңиз келеби? Ошол суроону өзүңүзгө берип, анан анализ кылып, изденип көрүшүңүз керек болот да. Мен кыскача көп сүйлөп койдум окшойт, эми жөнөкөйлөштүрүп айтканга аракет кылдым, бирок ушундай да. Рахмат, бир дагы болсо баягы чоң нерсе. Анан бул жерде мындай суроо бар да, мисалы да, диплом маанилүүбү же диплому жок эле, же жана шык жөндөмү маанилүүбү жумушта? Азыр сразу эле жок, канча жыл окудуң же болбосо канча тажрыйбаң бар деген сыяктуу нерселер кирет. Анан ошону азыр окуучулар мындай негизи эле көп нерсени окуганга жетишкилери келет да. 5 жыл мен университетте жүргөнчө же жогорку высшее образованияда жүргөнчө мен көптөгөн сертификат алам дешет да. Ошол жаштар үчүн туурабы? Же сиз жана өзү деп айттыңыз го, Нурилайым. Бул өзүнө иштеп деген, демек жакшы билим алыш керек деп түшүнүп атам да. Ошол туурабы? Же ушинтип бияктан диплом алган киши эле билимдүү дегенден алыс болуш керек да. Билимдүү киши ал айтпайбы, жана өзүнүн жан дүйнөсүн менен бактылуу сезип өзүн, анан коомго пайдасын тийгизген болсо, ал мамлекетке да пайдасын тийгизет да. Анан дипломду эмнеге, кайсы убакка керек? Ал кагаз, бирок ошо жумушта азыр талап кылган үчүн жаш кезде, энергия мол кезде баарын параллель жасаганга аракет жасагыла да. Мына диплом 5 жылдык окууга кирсең дагы параллель барып тил үйрөн, параллель барып ошо сенин жумушуңа керектүү, мисалы коммуникация тармагына кирсең, ошол эле убакта оператордун, сценаристтин, ошол эле тартып аткан монтажердун, кантип ошол навыктарды үйрөтө турчу курстарды да параллель окуш керек да. Кантип элдин арасында сүйлөй, мисалы ошол сенин кесибиңди андан да күчтүү, ошо кесибиңдин арасындагы адамдардан да күчтүү кылыш үчүн кайсы навык керек болсо, ошол нерселердин баарын үйрөнүш керек. Анан дүйнө деген каяка багыт алып атат? IT деп канча айтып атпайбы? Дүйнө эли азыр искусственный интеллектке багыт алып атышат да. Искусственный интеллектке адамдын катышуусу жок, бирок ошол жумушуңду жеңилдете турчу нерселерге багыт алып атабыз да. Кыргызстан эми өзүнүн ресурска бай өлкө болгондон кийин, жаңы өнүгүп келе жаткан өлкө болгондон кийин, биз өнүгүш үчүн азыр өзүбүздүн билимге көбүрөөк басым жасашыбыз керек да. Ошол балдарыбыз билим алса, балдар чет мамлекеттенби иши кылып, акылдуу мээлердин өлкөбүзгө концентрацияласак гана бизде өнүгүү болот да. Ошол себептен достор, дипломго эле эмес, күчтүү адис болгонго басым жасаш керек. Өзүнүн чөйрөсүндө өзүнүн шыгын жөндөмүн эске алып. Мисалы, мен өзүм айтпаймынбы, мен башында экономика факультетин бүткөн болсом деле, мен азыркы жумушум мага жагып атат да. Мага азыр эмне навыктар керек болсо, мисалы мен карасам да ошол нерселерди үйрөнүп атам. Себеби ал мага керек болуп атат. Элементарный эле ошол онлайн видео сабактарды тартканды үйрөнүп атам. Мисалы, эл алдында чыгып сүйлөө эрежелерин, кайсы эмеде баратса ошону үйрөнүп атам. Дүйнөлүк тенденция кандай нерселерге баратса, басым жасап атса, ошол нерселерди үйрөнгөнгө, SMM коуч мен кааласам каалабасам да үйрөнүшүм керек болуп атат. Себеби
мына сиз айтып аткан интернет тармагындагы Facebook, Instagramда чыгып сүйлөп этикасы, ошол жердеги жазуу багыттары, то есть менин жумушума адис катары багыт бере турчу көнүмдөрдү дайыма үйрөнүп туруш керек, дайыма. Ошол эле 5 жылдын ичинде эле үйрөнүп, андан кийин токтоп кала экен эмес. Ал сага керекпи? Заман талап кылып атабы? Ошол замандын агымынан калбаш үчүн аракет жасап окуш керек. Анан биз көбүнчөбүз балык кандай сууга сүзсү, ошондой кетебиз да, көп толпа менен кеткенге аракет жасайбыз да. Толпадан каршы сүзгөнгө аракет жасаганга аракет кылгыла да, каршы сүзөт деген кандай, мисалы, узкий специальностьтарды тандагыла да. Кандай десем, мисалы, узкий специальность болгондо көп киши окуй албайт, татаап, жалкоолонот ошол нерсени жазагандачы. Бирок эгер сага ошо жөндөмүң болсо, ошо узкий өзүңдүн жөндөмүңдүн дагы узкий нерсесин үйрөнгөнгө аракет жасаш керек да. Башкалар көп киши жаза албаган нерсени жазаганды үйрөнүп алсаң, анда сен рынокто сага конкуренттер азыраак болот деген сөз. Рынокто конкурентоспособный болсоң, бүт жумуш сени чакырат өзү. Баардык рынокто талап ошондой болот да. Ал үчүн маалыматтан калбаш керексиңер, карап, багытыңарды анализдеп, ким экениңерди азыртадан аныктай беришиңер керек. Рахмат. Ооба, туура болду да. Жоопту мен ушундай жооп күткөм. Рахмат. Туура багыт берип өттүңүз. Негизи бизде ошо мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу ошо кесип тандоодо дагычы сизде жанатан бери аттап өттүңүздөр. Анан ушул IT тармагы деп атабыз. Анан ушул ITни канча жаштан балага үйрөтүү керек? Канча жаштан, мисалы, IT азыр биз биздин алдыңкы келечекте биз IT тармагы деп жатабыз. Ошол канча жаштан IT тармагына басым жасаса болот? Бул абдан жакшы, кызыктуу суроо болду. Анткени азыр өзүбүздөр деле жашоодо көрүп атабыз, жаңы төрөлгөн балдар эле 1-2 жашында эле тиги смартфондорду алып алышып эле уже моюнтук колдору менен баскылап эле кантип колдонушту билишет да. Бат эле мультфильмдерди таап алышат или бир нерсе кылып алышат да. Аны азыр эми поколение Z деп айткандай, биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, бул замандын талабы экен. Ошон үчүн балдарыбыз, биз ошол заманда жашап атабыз. Технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Технология саат сайын, секунд сайын дагы өнүгүп атат, өсүп атат. Улам жаңы нерсеси чыгып кетип атат да. Ошон үчүн мен айтар элем ата-энелергечи, кээ бир ата-энелер бар да, мисалы, балдары кызыгып телефондо көп отурса, кээ бир ата-энелер туура эмес түшүнүп, балдарына запрет кылган учурлар да болот. Бирок эми мунун ар бир нерсенин өзүнүн плюс жана минус жактары бар. Ооба, кээде балдарды эрте жашынан телефонду кармаганды үйрөтүп койсок, биз анда мындай гаджетка зависимость деген дагы пайда болуп калат да. Ал дагы бир наркотикалык деңгээлде баланын мээсине ушунчалык катуу таасир берет. Эгерде бала көпкө чейин отуруп оюндарды ойносо, гаджетка зависимость пайда болот, ошондой эле агрессивность пайда болот. Анан виртуальный мир менен реальный мирди различать эте албай, реальный мирден чыгып виртуальный мирге кирип кеткен дагы учурлар болот да. Ошондой моменттер да бар. Бул өтө кооптуу. Муну байкап, карап, анан ошо балдардын жашына жараша эме кылыш керек да. Менин оюмча, ошо билбейм, эми Европа мамлекеттери эрте эле башташат экен. Алар уже 2-3 класстан баштап эле атайын IT курстар болот экен аларда өздөрүндөчү. Атайын эме coding for kids деп аталат экен, эми англисче которгондо ошо coding for kids эми балдар үчүн код жазуу программалары, бирок эми алар атайын эми IT программисттер тарабынан иштелип чыгат экен. Мындай пайдалуу да, пайдалуу курстарга берип, балдарды кызыктырып, уже 5-6 жаштарынан баштай берсе болот да. Чтобы баары бир кааласак да баары бир балдар барат бул нерсегечи. Анан канчалык биз запрет кылып барба деген сайын ошол нерсе кызыктуу болуп богошуп кетип балдар жабыша берет да. Ошон үчүн бирок туура программаларга коюш керек да. Мисалы, ошо coding for
Kids дегендин кыргызчадагы варианттары бар, по-моему, Бишкекте ачылса керек. Бар. Эми ал кандай пайдалуу, балдарды үйрөтө турган жакшы программалар бар. Ошону менен катар жанакыдай жаман терс жактары да бар да. Ошону аябай ар бир ата эне ошо баласына телефон сатып берерде же баласына телефонду карматаарда ошо жаш курагына маани берип, анан аябай терең ойлонуп туруп анан иш жасаш керек да. Азыр болсо көбүнчөсү жаш ата энелер балам ыйлабай эле туруп турса экен, мен оокатымды кылып алайын же тамагымды бышырып алайын, киримди жууп алайын деп көпчүлүк ата эне жөн эле карматып коет телефонду балагачы. Бала болсо ошо кичинекей кезинен баштап эле у него уже психологический зависимость гаджета пайда боло баштайт да. Анан кайра ал телефондон алыстата албай, анан кайра ата энелер дагы өздөрү убаруу болуп жапа чегишет. Бул балага да зыян болот, ата энеге дагы. Ушундай нерсе өтө кооптуу да. Анан өтө ответственность болуп, жоопкерчиликти моюнга алып, ар бир ата эне анализ кылып туруп, анан ошол нерсени чечим кабыл алып, анан үйрөтүш керек да. Дагы бир суроо жаралып атат да, могу кесип тандоодо биз мыкты окуу жай же мыкты окуу жай же болбосо мыкты деп тандап барышат да. Ошону биз кандай кылып анализдеп туруп барыш керек? Бараткан абитуриент, кесип тандоочу ошо мыкты экенин, мисалы, мыкты деп ооз-экил айтылабы же анын статистикасы барбы, көрсөткүчтөрү? Ошону кантип тандаса болот окуу жайларда, кесип тандоодо? Кесип тандоодо биринчи багытын тандаш керек деп атпаймынбы? Жогорку окуу жайдан мурун биринчи багытын тандаш керек. Эми Кыргызстандын эле практикасын айталык. Эмнеге көңүл буруш керек да, өзүнүн определенный критерийлерди коюш керек да. Мисалы, эми мен рекламалагандай болбойм, бирок мисалы Кыргызстанда бир 60тан ашык вуз боло турган болсо, ошонун арасында кээ бир тармактарды күчтүү окута турган вуздар бар. Кээ бир жагынан сабай болсо, бирок кээ бир жагынан күчтүү окута турчу вуздар бар да. Техникалык жактан биринчи ошол, мисалы, техникалык багытты тандай турган болсо, кайсы вуздар бар экенин карап чыгыш керек. Техникалык багытта билим бере турчу. Жазып алат да, анализ жасаш керек. Политех бар, мисалы, техникалык университет бар деген сыяктуу жазып алат. Анан ал багыттардагы билим алган адистерди, тааныган адистерден карай салыштырат. Кандай адистер бар, учурда кайсы жерде иштеп атат, кандай жашап атат, канча акча таап атат деген сыяктуу. Эми азыр баары кааласак каалабасак да ошол нерсеге байланабыз да, баарыбыз эле ошол нерсеге баратабыз. Бирок бул экинчи критерий, то есть кандай адистерди даярдап чыккан. Анан үчүнчү критерий бул эл аралык стандарттарга жооп берген билимдерди берип жатабы. Бул тилге басым жасап атабы, акыркы жана заманбап технологиялардын нерселер менен жабдылганбы, ошол багытта бере турчу мугалимдер жамааты барбы, ошого карап көңүл буруш керек да. Анан бизде былтыркы балдардын эмесинде конкурсунда байкалды, онлайн болду да, онлайн ташташты да эмелерди, билеттерди. Кээ бир вуздарга чын айтсам конкурс болбой калды. Буга определенный рычаг аргументтер таасир этти окшойт. Ошол вуздарда коррупциянын элементтери барбы жокпу, то есть акча менен бүттүрүп эле кетип калабы, же чындап эле билим береби деген нерсени да караганы мага балдарга ошол ыраазы болдум балдарга. Анан мурункудай балдар юрист, экономистти тандабай, мындай кызмат көрсөтүүчү багыттарга көбүрөөк басым жасашканы дагы мен үчүн кызык болду. Анан эң лучший пятеркага кирген вуздарды айтсам, былтыркы конкурстун эсеби менен менин анализим боюнча бул Славян университети, АУЦа, Алато, бирок ал дагы азыр эмеден кийин кичинеме болуп атат, Манас университети бул пятеркада бар. Анан гос университеттерден Арабаев университети педагогика жагына. Педагогика жагындагы билим берген үчүн ушу гос вуздардан и Политех, Разаков атындагы университет, ушул вуздарда мындай конкурс көбүрөөк болду да, салыштырмалуу. Анан калган вуздардан мындай конкурсту көп байкаган жокмун.
Демек, багытты тандап, анан багытка жараша кайсы вуздар бар экенин карап туруп, анан вуздардын арасында өзүнчө конкурс кылышыңар керек да. Чоң рахмат. Ооба. Негизи тигинде эле баласы ошак окуп атыптыр, ошакка барыш керек, дебеш керек дегенди айтасыз. Дебеш керек. Рахмат. Мен да кичине кошумчалап кетейинби? Эгерде сиз ошо бир окуу жайга өтүп, анан бир жыл окуп көрүңүз. Анткени биринчи курста баардыгы тең базалык билим болот да, баардык окуу жайлардачы. Анан ал окуу жайдын мугалимдери, жана бир эле айтып кеткен критерийлердин баардыгын карап көрүп, анализ жүргүзүп, условияларын карап көрүп, эгерде сизге жакпаса, башка жакка которулуп кетсеңиз деле болот, башка вузга деле экинчи курстачы. Ал варианты деле бар да. Баардык нерсе өзүңүздөрдөн зависит этет да. Бирок анализ кылып, изилденип туруш керек да дайыма. Ошону кошумчалайын дегем. Атайын онлайн платформа бар, абитуриент мобильное приложениясы. Аны ошону скачать этип алып, балдар бүт вуздарды, бүт жанагы колледждердин азыртадан таанышса болот. Мен азыр сыныптайт элем, 9-10 класстын, 11 класстын балдары азыр аларга автоматтык түрдө кошулду, катталып. Ошол мобилдик тиркеменин ачып алып, кайсы вуз бар экен, кайсы вузда кандай багыттагы факультеттер бар экен, кайсынысы контракт экен, кайсынысы бюджет экен деген салыштырууларды коюш керек да, азыртадан жазып эле. Мен окуй турчу, бара турчу вуз, багыт кайсы вуздарда бар деген суроонун үстүнөн иштеп коюш керек кичине убакыт бөлүп. Чоң рахмат. Биз дагы ошо сиздерди эфирге чакыргансынын себеби ушу болду. Себеби окуу жайдан чакырсак, ал түз эле менин окуу жайыма кел деп айтат да. Ошон үчүн биз атайы окуу жайдан эмес чакырып жатабыз да. Себеби сиздер калыс айтып бересиздер. Күйөөсүздөр дагы. Анан ошон үчүн ушундай эфирде уюштурганга туура келди. Эми анан ушул биз айтып атабыз да, анан IT тармагында диплому жок кызмат көрсөтсө болобу деген нерсе бар. Себеби бул көп нерсени, бул ыкчам үйрөнүп алчу нерсе да, кааласа. IT тармагы ылдам үйрөнгөн нерсе, кээ бир адам бат үйрөнөт бир нерсени. Кээ бир адам наоборот андай эмес да. Ошон үчүн ошо IT тармагында диплому жок, иш алып барса болобу деген да суроо жаралат да. Ооба, бул дагы жакшы суроо болду. Негизи диплому жок IT тармагында иштеп, кызматка орношуп иштесе болот. Бирок эгерде сиз андан ары дагы IT багытында өсүп өнүгүп, карьерный рост кылам, IT тармагында биринчи болуп киргенде сиз жөн эле инженер болуп, жөнөкөй эле болуп кызматчы болуп киресиз да. Анан IT тармагында дагы өсөм десеңиз, анда обязательно диплом талап кылынат. Бирок диплом не обязательно компьютер багытында иши кылып жогорку билими бар деген дипломуңуз болсо, мейли сиз мугалимсизби, мейли сиз врачсызбы, докторсузбу, бирок жогорку билими бар деген дипломуңуз бар болуп, бирок кошумча катары жанагы кыска мөөнөттө 6 айлык, 9 айлык курстарда окуп, IT-ни жакшы өздөштүрүп, анан ошол жумушка IT компанияларга кирип, иштеп, андан ары карьерный рост кылсаңыз болот, диплом керек болот да. Эгерде сиздин дипломуңуз жок болсо, анда сиз карьерный өсө албайсыз. Ошо жөнөкөй эле инженер болуп эле ошо IT тармагында жүрө бересиз. Обязательно если карьерный рост болсо, карьерный ростко жараша сиздин зарплатаңыз дагы көтөрүлөт, жогору болот да. Ошон үчүн обязательно диплом керек болот. Бирок мен билем, что IT тармагында ошо диплому жок, кирип, жакшы постторго барып, жакшы айлыктарды алып, анан дагы карьерный рост кылам деп ойлогон, бирок диплому жок болгондуктан анан жашы өтүп, 35-40тан өтүп калса дагы анан кайра заочно Кыргызстанга окууга тапшырып, диплом алыш керек болгон дагы ситуацияларды көргөн билемин да, ошондой болот да, талап кылынат. Ошон үчүн окуучуларга айта алар элем, ошон үчүн диплом керек болот, окуш керек. Диплом деген бул хороший билет для жизни деп койбоймунбу, кыскача айтканда, чындыгында кагаз эми, бирок билет для хорошей жизни да. Ошо. Рахмат.
Мен ошо бүгүн түз эфирден көп абитуриенттерди күттүм эле. Ошо ссылканы көп жерге жөнөткөм, бирок ошо бизге түз эфирден суроо берсеби деп күткөн. Ошо биздин көрүүчүлөр өздөрү түзмө түз сиздерге суроо берсеби, жандуу болот беле деп күткөм. Тилекке каршы биздин көрөрмандардан суроо түшпөй жатат. Суроо болсо жакшы болот эле. Анан ушул сиздер эртеден бери ошо кесип тандоого багыт болгон кесиптерди да айтып өттүңүздөр. Анан кеңештериңиздер болсо, ушул 1 сааттык эфирде болдук биз, ошол учурдан ушул 1 саат учурда биз көп нерсени мен өзүмө дагы ала алдым. Айта жүргөнгө дагы ала алдым. Анан ушул эфирде бизде эфирдин записин көргөндөр үчүн дагы кичине айтып берсеңиздер. Мен азыркы жаштарга айтат элем, эгер мен азыр 18-20 жаштагы боло турган болсом, силердикиндей мүмкүнчүлүк ошол кезде биздин убакта берилген болсо, мен такыр башкача жол менен кетмей окшойм деп айтамын да. Ошон үчүн убакытты короткуш керек. Убакыт аябай бат өтөт, 18ден кийин аябай бат өтөт. Ошол себептен азыр оюңарда идея бар болсо, тез ишке ашырганга ойлоно турбай, эртең кылам, көбүнчө кыргыздар эртең кылам деген нерсе менен жашайбыз да. Эртеңди күтпөй, бүгүн жакшы идеяң барбы? Ошол жасаган сага жагабы? Жана ошол нерсеси коомго пайдасы тиеби адамзатка? Анда ошол нерсени баштап жазганга аракет жасаш керек. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз эле диплом алып бир жакта иштейм демес, өзүңөр жумуш түзгөн жолдорду дагы үйрөнсөңөр, бул келечекте өзүңөрдүн татыктуу жашооңорду, татыктуу балдарды тарбиялоону, татыктуу карылыктуу камсыздоого багыт болот. Ошону азыртадан ойлоно беришиңер керек. Кайсы жактан мен өзүм жумуш түзө алам жана башка бирөөгө барып иштебестен башкаларга жумуш ордун бере алам деген нерсени дагы азыртадан кое бергиле. Жана ошол багытта билим алгыла. Анан өзүңөрдү өнүктүргөндөн тажабагыла. Мен айтпаймынбы, адам өзүн өнүктүрсө гана, акча чок топтосоң күйүп кетиши мүмкүн, байлык топтосоң жоголуп кетиши мүмкүн, бирок өзүңө салган билим эч качан жоголбойт. Ал сага дайыма жемишин берет. Ошону эсте алгыла. Только билимди өзүң сүйгөн жан дүйнөң менен кабыл алган нерсеге багыттаганга аракет жасагыла демекчимин. Билимдүүлөрдүн гана заманы, маалыматты ким биринчи укса ошол дүйнөнү башкарат деп коет. Ушундай маалымат технологиялык заманда турабыз. Маалыматтын туурасын алганга аракет жасагыла. Баягы негатив бар болуп атат да, баягы эмеде, кибер дүйнөдө. Бирок туура маалыматтарды, сага пайдалуу маалыматтарды, сени бузбаган маалыматтарды колдонгонго аракет жаса демекчимин, пайдалуу нерсесин. Анан болбосо азыр айтсаң эле уруп кетти, сабап кетти, баягы негативный немелештер болуп атпайбы? Ошондой нерселерге убакытты азыраак коротуп, сага пайда алып келе турчу, сенин убактыңды өлтүрбөй турчу маалыматтарды көбүрөөк окуп, анан Кыргызстандын искусственный интеллект боло тургандай келиш керек. Ошондой жаштар чоңоюш керек. Ошондо гана биздин өлкө башка өлкөлөргө тең келе алат. Биз адамдык ресурс менен гана тең келе алабыз өнүккөн өлкөлөргө. Башка жагыбыздан тең келбешибиз мүмкүн. Себеби Кореяны деле ала турган болсок, Корея ошонусу менен да адамдык ресурс менен, Япония адамдык ресурс менен өнүккөн өлкөлөр. Биз дагы ошолордун катарына барыш үчүн адамдык ресурсту өнүктүрүш керек. Башкача айтканда өзүбүздү. Эгер сен өзүңдү өнүктүрсөң, анда сен Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп атам деп эсептегиле деген ойду айтам. Рахмат, Канышайым. Ооба, мен дагы бир эле жерге толук кошулам. Ар бир адам өзүн өнүктүрсө эле, бул мамлекетке кошкон салым деп билем да. Сиз өзүңүз өнүккөн, билимдүү адам болсоңуз, сиз эч качан мамлекетке каршы иштебейсиз. Элементарно эшикке чыгып баратканда мусорду жерге таштабайсыз дегендей да, билимдүү адамдарчы. Мусорду мусорга челекке саласыз дегендей. Ошондой сыяктуу адамдар ар дайым изденүүдө болуш керек, өзүн өнүктүрүш керек. Чындыгында азыр аябай билимдүүлөрдүн заманы. Мурда болсо байлыкка, бийликке таянып, креслолорду сатып алып, жумушка келип, эми ал замандан, ал нерседен биз азыр өтүп, бир сыйра кетип баратабыз.
азыр действительно билимдүүлөрдүн заманы келип атат. Чындыгында кимдин башы иштесе, чындыгында акылдуу болсо, билимдүү болсо, ошол адамдар дүйнө жүзүн кыдыра алат, дүйнөнү башкара алат, жана ошондой эле мамлекеттин, үй бүлөсүнүн, бир туугандардын өнүгүшүнө да чоң салым кошо алат да. Анан мен мектеп окуучуларына айтаар кеңешим англис тилди жакшы окугула. Англисче сиздерде азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Биз окуп жүргөн кезде Нурлежи айткандай азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Элементарно даже бизге ошондо англис тили жаңы кирип аткан кезде китептер дагы жетишсиз болчу. Бизге ошондо Чынар эже жаш мугалим болуп, биздин айылга жаңы келин болуп келип, анан бизге сабак өтчү. Азыр сиздерде мектепте директор го. Анан китеп жетишпегендиктен биз деген эме кылчубуз, тетрадьтарга жазып алып, доскадан жазып алып, ошолорду жаттап келип, аябай кызыктуу өтчүбүз да. Ал эми азыр сиздерде болсо китептин түрү бар англисче. Кааласаңыздар, телефонуңуздардан даже звук айтылышынан бери деле приложениялар, бекер приложениялар бар англис тилин үйрөтө турган. Даже звук айтылышы кандай, жазылышы кандай, баардыгын телефонуңуз эле сизге үйрөтүп коет да, ошол бекер эле приложение. Ошон үчүн убактыңыздарды коротпой англиски үйрөнүңүздөр. Китепти көп окуш керек. Канчалык китепти көп окусаңыздар, ошончолук өзүңүздөргө жакшы болот. Анан убакытты туура пайдаланып, негизи ошо азыртан ошо 9-10, 11 класстан баштап эле ошо өзүн өнүктүрүүдө керектүү болгон багыттардагы китептерди окуш керек деп ойлойм да. Совет айтат элем да, окугула депчи. Мисалы, тайм менеджмент боюнча бизде мектепте деле берилет болуш керек, бирок берилсе деле кыска берилсе керек да. Убакытты туура пайдалануу, кантип туура пайдаланыш керек. Мисалы, азыркы учурда алаксытуучу нерселер аябай көп. Социальный сеттер бар, TikTok, Instagram, Facebook. Ошого отуруп эле 2 саат, 3 саат убакытларын жөн эле кетирип коюшат. Андан сырткары жанагы ар кандай игралар бар, оюндар бар. Мектеп окуучулары көбүнчөсү ошо оюндарга кирип кетип, керек болсо бир күн кечке ошо оюн менен отура берип да убакытларын жөн эле өлтүрүп коюшат да. Ошон үчүн ошо тайм менеджмент дегенди жакшы өздөштүрүш керек. Ошол багытта китептерди көп окугула. Финансовый грамотность боюнча көп китептерди окугула. Анткени акчаны тапкан оңой, бат эле тапса болот да, бирок ошол тапкан акчаны сактап, анан аны кайра көбөйтүп, анан туура колдонуу бул эң негизги ролду ойнойт. Ошол жактан да биз көп аксайбыз да. Мисалы, мен өзүм ошол жактан көп аксагам. Ошон үчүн мендей болуп көп кыйынчылыктарга туш болбош үчүн ушу мектеп жашынан баштап эле ошондой багыттагы китептерди окуңуздар. IT багытында китептерди окуңуздар, англисче окуңуздар. Эгерде англисче сиз жакшы билбесеңиз, жакшы түшүнбөсөңүз деле, англис тил китебин алып алып эле күнүгө 20 минутадан эле англисче окуй бериңиз. Тилиңиз да көнөт, кулагыңыз да көнөт. Анан акыры жүрүп отуруп эле, анан өзү эле түшүнүктөр келип баштайт дагы, анан өзүңүз эле англисче сүйлөп каласыз да. Ушундай советтерди айтмакмын. Ошо окуш керек. Мектепте сиздердин жумушуңуздарда, окуучулук кезде окуу да сиздин негизги жумуштарыңыздар. Ошон үчүн убакытты жөн эле кетирип койбой, анан кийин бизге окшоп 20-30га чыкканда айтасыздар, ошондо мен мектепте окуганда мен башкача кылмакмын, окумакмын депчи. Ошон үчүн баардык нерсени өз учурунда туура пайдалануу өтө зарыл. Ушуну кошумчаламакмын. Рахмат, маегиңиздерге чоң рахмат. Ушу алыстык аралыкта болсоңуздар дагы, экөөңүздөр эки башка жакта, мен башка жакта болсок дагы ушул жерде чакан маек куруп бергениңиздерге абдан чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Кеч болсо да записти көрөт деп ишенем. Биз айткандан дагы сиздердин айткан нерсе таасирдүүрөөк деп сиздерди чакырып отурам да. Менин оюм ошо болду да. Биз мугалимдер дайыма эле айтабыз, китеп окугула деп, бирок сиздердин айтканыңыздар биздикинен таасирдүү деп эсептейм. Маегиңиздерге чоң рахмат, убакыт бөлгөндөрүңүздөргө чоң рахмат. Ошо 1 саат убактыңыздарды бөлүп, алыста болсоңуздар дагы, үйүңүздөргө жетпей отурсаңыздар дагы чоң рахмат, иш жүзүндө болсоңуздар дагы. Саламатта. Сак саламатта болуңуздар. Менин оюмча мындай эфирлерди көп уюштурабыз деген пландар бар, буюрса. Анан дагы сүйлөшүп турабыз деп эсептейм. Саламатта болуңуздар. Макул, саламатта болуңуздар.